Саламатсыңар кыргыз элим. Кече жакында журт башыбыз сыртта жүрүп, бөтөн элдин тилинде, бөтөн элдин акындарын, ырсаптарын окуйм деп кыргыз элинин тарабынан абдан чоң бир сындоого кабыл алынды. Сын эле эмес, кээ бирлерде мындай айтканда мазактоо ушулунга чейин өтүп кетти. Мен ойлойм, бул абдан туура эмес нерсе. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Себеп дегенде биз кыргыз эли өзүнүн журт баштарыбызды сыйламак түгүл, кичинекей болбогон нерсеге деле мазактоп, тепкилеп, мындай айтканда шылдыңдаганга даяр болуп калыптыр. Журт башын сыйлабаган элди ким сыйлайт? Атасын сыйлабаган үй бүлөнү ким сыйлайт? Ошон үчүн мен кайрылат элем, урматтуу кыргыз элим. Болбогон нерселерге сын тагып же шылдыңдап, мазактаганды токтотсок. Мисалы, мен деле чет тилдерди сүйлөй албайм. Так сүйлөй албайм. Мен деле ошол чет тилде бир нерсени окутса же айттырса так айта албайм. Бул менин милдетим эмес. Эгер кыргыз тилинде сүйлөй албасам, Улуу Чыңгыз Айтматовдун мисалы чыгармаларын так окуй албасам, бул башка маселе. Анда мен сын таксам, мен ойлойм, бул татыктуу нерсе депчи. Ошон үчүн кайрылып кетет элем, урматтуу кыргыз элим. Мамлекеттик иште болсо сын тагалык. А бирок мындай болбогон нерселерге, кичинекей нерселерге сын тагып, мазактаганды токтотсок. Негизи эле биздин ушул журт баштарыбызга болгон мамилени өзгөртсөк. Канчага чейин биз журт башчыларыбызды ушинтип сыртка кууп, же аларды мазактап, шылдыңдаганды уланта беребиз. Мен ойлойм, ойлонуу мезгил келди. Өтө өкүнүчтүү, ушул интернет булактарында жарыяланып, өзүбүздүн журт башыбызды шылдыңдап атабыз. Сырттагылар көрүп, алар айтып атышат: кыргызым элим, силер оңолбойт экенсиңер деген сыяктуу болуп атат да. Ошон үчүн кайрылат элем, кичине ушул сынды өзгөчө мазактоо менен шылдыңдоону токтотсок.